Экономика жана коммерция министринин орун басарлары кызматынан бошотулду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Канатбек Абдрахманов, Кубанычбек Закенаев, Чыңгыз Макешев жана Назбек Малаев кызматынан бошотулган. Тиешелүү буйруктарга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Талас облусунда бетон басып калган жаран куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 19-ноябрь күнү Талас районунун жоон арык айылында эскилиги жетип колдонуудан чыккан маданият үйүн бузуу иштери жүргүзүлүп жаткан жеринен 35 жаштагы тургунун курулуш плитасы 2 бутунун жоон санетинен басып калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине куткаруучулар тартылып, окуя болгон жерде ыкчам түрдө жардам көрсөтүлгөн. Жабыркаган жаран тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген. Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Маалыматка ылайык 19-ноябрдан 21-ноябрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Каракол Эңгилче унаа жолунун 74-86 чакырымындагы Чоң Ашуу ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Белгиленгендей жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоо зарыл.